атанын орду. Кыз киши Аллах Таала ушундай жашоого байкасаңыз, кыз тили чыгып буту баскандан баштап жана оюнчук куклаларды көтөрүп, бала катары ошолор тарбиялап чоңоет. Байкасаңыз, бала башкача оюн менен ойносо, кыз киши башынан Аллах Таала энелик инстинкт берип даярдайт экен да. Кыз баланы түйшүгү оор экен туугандар. Жашынан жашоого даярдайт экен да Аллах Таала чаныч. Энелик мээримге, баланы оңдоого, кароого, күйөөгө, ата-энеге кызмат кылуугачы. Көрсө, адамда атасы кайтыш болгондо эң биринчи энелер, аялдар билет экен дагы, жаназа окулуп туруп, мейитти табытты көтөрүп чыгып атканда байкуштар шариятта өтө катуу кошок айтып, үнүн чыгарып тагдырга эметип ыйлаган болбойт, бирок көзүнөн жаш чыкса, ал болот. Анткени атасын жогот. Эң биринчи кыз киши сезет экен да, атасы өткөндө. Неге? Болду, мен атаман айрылдым дейт экен да. Ата кеткенден кийин туугандар инилерге, балдарга чоң жоопкерчилик артылган, жанагы атадай орунду баса албаса да эже карындаштарын чакырып туруш керек. Ошол умрадан кайткандан кийин эже карындаштарды чакырып бир туугандарды, тууганым кел. Буга чейин катташа албай калсак кечирем, ушундай болуп калды. Мындан кийин катташып жүрөлү деп, айына бир иретпи, жумасына бир иретпи, алыска жакын карап туугандар чакырып туруңуз. Анткени эң биринчи ата өткөндөн өкүнө турган кыз, эң биринчи ата өткөндөн үйгө келе албай калганда кыз экен. Анткени ал ойлонот экен байкуш. Мен келсем акемдин кабагы кандай болот, авамдын кабагы, байкемдин кабагы кандай болот? Авамдын кабагы жакшы болгон күндө байкемдин, агабыздын, жеңебиздин кабагы кандай болот? Үчүнчүдөн мен баары жакшы болуп келсем деле, каңгырыгым түтөп, жан дүйнөм сыгылып, атам жаткан жерди көрүп алып өзүм кандай болуп калам деп, кыз киши алты ойлонуп, саны 6га бөлүнүп, ой 6га бөлүнүп, кыжалат болуп калат экен да.